Күнөскана бизнеси аз акча сарптап, арбын киреше алууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай күнөсканалар районубуздун аймагында жок эмес. Баткен районунун акими Каланбек Маркаев Карабак айыл өкмөтүнүн Чет Кызыл айылындагы күнөсканага барды. Кыргызстанда күнөскана иштетүүгө кызыккандар көбөйдү. Чакан күнөсканадан түшкөн каражат кризис шартында үй бүлөлүк бюджетке киреше алып келген кошумча бизнес. Калктын киреше табуу мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу максатында мындай күнөсканаларды районубуздун бардык айыл аймактарына жайылтуубуз зарыл, дейт район акими Каланбек Маркаев. Чет Кызыл айылында күнөскана иштеткен Токтогул уулу Мелисбек 2018 жылдан бери элдин дасторконун кыш-шилдеде помидор, бадыраң менен камсыздап келет. Үйүнүн жанында күнөскана куруп алган ишкер андан кышында жана жайында 2 жолу түшүм алат. Жалпы аянты 8 сотук. Өзүбүздүн огородко эле курганбыз. Лимон, бадыраң, помидор, банан бар. Атам экөөбүз иштейбиз. Азыр бадыраң өсүп турат. 35-40 күндө түшүм берет. Түшүм жакшы болсо бир алганда 8 тоннадан 12 тоннага чейин чыгат. Бадыраңдан 2 жолу түшүм алууга болот. Ал эми кышка карата помидор өстүрөбүз, дейт Мелисбек. Жеке ишкер күнөскананы өз күчү менен курган. Анын айтымында медицина кызматкери болгону менен күнөсканага кызыккандыктан кесиби боюнча иштеген эмес. Күнөсканадагы бадыраң, лимон, банандар 8, 10, 12 күндө дарыланып, күн сайын жарым сааттын тегерегинде сугарылып турат. Бүгүнкү күндө бадыраңдын базар баасы 120-130 сом.